Сүйүү темасын козгогондо бир башкача болуп кетем. Азыр өзүнчө бир арген пикмин деп эле. Жок, чын айтам. Катуу байланып калган, сүйүп калган адамыңды кантип унутса болот дейт. Мен оюмча унута албайсың. Канча жерден жоготсоң да, канча жерден урушасың, табашасың, ажырашасың, бирок унутуш кыйын анткени. Значит, бул сүйүү. Сен сүйөсүң, жакшы көрөсүң. Бирок жүрөктө калат. Анткени сен башкасын тапсаң дагы, үйлөнсөң дагы, бала чакалуу болсоң дагы, ойлойм, аны унута албайсың, анткени бул сүйүү да, короче. Ошо. Блогер фест тууралуу факт и дагы болобу дейт. Ой, бул блогер фест деген мен жашоомдо өтө чоңойтты го меничи. Бир 3 жаш, 4 жашка мен чоңоюп кеттим. Дагы болобу дегендерге пока что план жок. Бирок сколько жасасаң менмин деген брендовый компаниялар, Red Bull, башка бир компаниялар спонсор болобуз дейт, бирок өзүм коркуп турам, анткени блогер фест жасаганда аябай сонун болду, бирок ичинде өзүм бир аз кыйналып калганым бар. Там финансовый болсун, жалгыз болуп калдым. Бүт жактан кысылып калдым, короче. Ошентип бир аз жоголуп кеттим, өз-өзүмө келип алайын деп, бардыгын чечип, ошентип там чыгып аткан кезим аябай кыйын экен негизичи. Ошол бу жерде бир аз айтыш ыңгайсыз, буюрса алдыда бир подкасттагы же табуудагы бардыгын айтып берем. Блогер фест деген кыргын болду, короче. Өтө мени бир чоңойту, акыл бүт баарын үйрөттү мени. И жакындарымы дагы жоготту, анткени бардыгынын маскасы ачылды. Кантип бардыңыз, кандай экен дейт. Америка биринчиден өтө сонун, мага жакты, короче. Экинчиден болсо, Америка мен кантип барып калдым. Өзүм жүрөм Вьетнамда, ойноп жүрсөм, Азирет байке менен там сүйлөшүп калып, арген биздин компания менен тапшырып көрбөйсүң деп калды, виза Америкага. Давай дедим, тапшырып көрдүк. Мен бирок ичимден негедир мага бербейт деген ой келди, анткени биздин там ырчылар болгон, блогерлер болгон, артисттер болгон, аларга отказ берген да. Ошолорго отказ бергенде мага бермек беле деген ой келип калат. Ошентип там Азирет байке бардык документтер өзү чогултуп туруп тапшырып берет. И консулга барсам, бир блогер бир адам бар экен. Арген сен там орусчаң анча эмес го, короче. Сен деген орусча эптеп сүйлө, сен кыргызча айтсаң сага виза бербей коет дейт. Мен айтам, пофиг дейм, короче. Барам да кыргызча сүйлөйм. Кыргызча сүйлөп туруп мага берип коет, жана орусча сүйлөгөн пикмилерге бербей коет. Чыгып айтым, "Чо там силерге берди" дейм. "Жок" дейт. "Пожалуйста" дейм, короче. Ошентип через виза менен эле барып келдим. Ошо. Негизи аял кишиге теңелбеш керек да, бирок менди көп эле билет, менде жарым кыргыздар и казактар. Анткени Казакстанга барып көтөрүлгөм, Казакстанга барып нанын жедим, казактар менен жаш көрөм. Сен табуудан кийин жек көрүп калдым, су айткандары рас па дейт. Эми кыз балага теңелсең теңеле бересиң да. Өзү ушул бир табууга бар, өзүм бардыгын чөткө айтып берем го дейм. Мындай болгон деп, прям точкасын коюпчу. Ал кыздын интервьюсун өзүм деле көргөм, бывшаямын. Анан ал жерде 100%тен 30% чын, 70% жалган. Өзүм көрүп шок болгом, просто кыз бала үчүн теңелген эмесмин, тем более күйөөгө тип кеткенден кийин вообще ал тууралуу козгогон да эмесмин. Просто мен кийинки жашоомо өтө бир эмесин тийгизе атпайбы, мындай. Баары эле там табуудан көрдүм, табуудан көп, сол табуу мага бале болду, короче. Ошо. Всем доброе утро. Бізде бүгін тимбилдинг. Командамен барлығымыз фляг сложумен барлығымыз бірге барайын деп жатыр. Қазір енді біз келдік. Онша адамдар жиналмады. Мүмкін бар екен? Сторисін көп салып тұрмын. Балауса ханым да келді бізбен. Барлығымыз. Вечно недовольный аян келе жатыр. Мына Бека. Мына жақта Ислам тоже. О, Сага келді. Мен редактормын. Жалпы кыздардын өзүнөн кишиге, улдардын өзүнөн үлкөнгө үйлөнгөнгө көз карасыңыз калай дейт. Жалпы айта кетейин, айтат го, махаббат жаска карамайды деп. Бирок дегенменде өзүмдүк бир көз карасымда улдун өзүнөн кишиге, кыздын өзүнөн үлкөнгө турмушка чыкканы менимче дурус деп ойлойм. Себеби ар ким өзүнүн теңи менен, өзүнүн курдасы менен болгон дурус деп ойлойм. Достар, мен жылағым келіп жатыр. Білмеймін, прям хочу плакать. В общем, ситуация мынандай.
мен бір жыл болдышы, ойбай өтірік айтам, жарты жыл болды Алматыда машинамен кәдімгідей емін еркін жүргеніме. И қазір мен Әл-Фарабидің бойына шығып, шашкалат етіп, жарысып, даңғырлатып қойып, музыканы сөйтіп жүргім келіп тұршы, бірақ менде права жоқ. И қазір рейд қатты жүріп жатыр да. И мен хочу плакать, достар. Маған права осы апрельдің ортасы, либо апрельдің айы қолыма түсетші, и то ол бұйырса. В общем, мен білмеймін, не істеймін, достар. Машина айдағым келіп тұр. Бірақ никак болып тұр. Рейд қатты жүріп жатыр. Бүгін біз тойда біздің асаба болған Бауыржан Сәкенұлы. Қалайсыздар, Мараке, амансыздар ма? Бірақ бүгін байқасаңыздар, сіздермен страшно суретке түсті. 50-60 шақты адам түсті. Жақсы той болды. Триоң жақсы екен, ұнады. Әдемі. Тойда келсек, бүгін бірге болатынымыз білмей қалдық та. Бірақ жақсы той болды, шүкір Аллаға. Сіз де тойды күшті жүргізіңіз, прям бәрі. Мен баяғыдан жақсы жүргіземін. Мен досым.